Балаңыз уктай албай жаткан болсо, наристе уктай албай калат, кээде шум болот, башка болот. Ар кандай музыкаларды, ар кандай өзүңүз дагы жете таңыз түшүнбөгөн музыкаларды койгондун кажети жок. Бүгүн энелерди байкасаңыз көбү телефонду карматып коет же ар кандай музыкаларды коюп берип коет, бала өзүмө өзү алек да. Карайын дебейт. Өзү ким менен сүйлөшөт? Баягы эле бирөөнүн гыйбатын кылып жаткан, дагы бир нерсе кылып жаткан. Жок, урматтуу мекендешим. Балаңыз ал сиздин келечегиңиз. Балдар үйүнө барып толтуруп калган энелерди карасаңыз, убагында мээрим бербесең, убагында мээрим бербей коет ал. Балаңыз ошондой болуп калат. Кудайым өзү сактасын. Бирок ар кандай музыкаларды уккандан көрө, мурдагы карасаңыз, алдей, Алла деген ал. Бешикте уктаткан учурубузда энелерибиз, мурдакы энелерибиз кандай уктатат эле? Анда бир нотасы жок эле, анда бир кайырмасы жок эле, деп ырдан сыяктуу эмес эле, Алла деп. Наристе тынч, түбөлүккө уйкуда уктагандай жырга уктайт эле да. Ошондуктан урматтуу мекендешим, келимелер менен, аятал курси менен уктатканга не жетсин?